Саламатсыздарбы? Тарсия сайтында иштөөнү көрсөтүп берейин. Анын үчүн биз Google сервисине кирип, Тарсия деп жазып алабыз. Тарсия деп жазгандан кийин мына Тарсия Maker дегенге киребиз. Бул жакка киргенибизден кийин бизде мына биринчи немеде бир фигурада, пирамидада 9 суроодон турат. Ал эми 0 кирсек, бул жакта 10 суроодон түзүлгөн пазл жасап алсак болот. Андан кийин бул жакта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 суроодон түзүлгөн. Ал эми бул жакта 30 суроодон түзүлгөн ушундай пазлдар жасап алсак болот. Мен мына кичинекейинен эле баштайм, 9 немеден. Бул жактан эми биринчи могул жакка кирип суроо жазабыз. Кыргыздарды дүйнөгө тааныткан жазуучу. Эми бул жакка жооп жазсак болот. Чыңгыз Айтматов. Андай могул жакка алгачкы кыргыз тасмасы. Могул англисче тамгаларды өчүрүп салып бересиздер. Алгачкы кыргыз тасмасы. Салтанат. Андан кийин балдар үчүн арналган канал. Баластан. Компас эмнени көрсөтөт? Багытты. Мүмкүн болушунча суроолор кыска болгону жакшы. Көрсөтөт. Манастын небереси. Сейтек. Каныкейдин өз аты. Санира бийга. Андан кийин Кыргызстандын борбору. Бишкек. Билим берүү министри. Тогдургүл Кендирбаева. Андан кийин Ош шаарын 2-ге бөлүп турган дарыя. Ак Бура. Эми бул немени түзүп бүткөндөн кийин экспорт в PDF дегенди басабыз. Басканда бул Тарсия бул жакка бизге скачать этилет. Ушул скачать этилген бизге PDF форматында скачать этилет. Биринчи барактагы тапшырма мындай болуп түзүлүш керек. Анда эмне экинчи, үчүнчү барактагыларды биз канча топко бөлсөк, ошончо даанадан кылып чыгарып алсак болот. Чыгарып окуучуларга кыркып, андан кийин таркатабыз.